Салам барыңыздарга, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен үй шартында жумшак пончиктерди жасаганды үйрөнөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Идишке жылуу сүт куябыз. Анын үстүнө 100 мл жылуу суу куябыз. 1 чай кашыкта туз жана 6 аш кашыкта кумшекер. 10 грамм дрожжа салабыз. 2 дана жумуртка. Баарын жакшылап аралаштырып алуу керек. Эми 100 грамм бөлмө температурасында жумшартылган сливочный майды кошобуз. Жана алдыңтан ээленген унду кошуп, камыр жасап алабыз. Камырыбыз ушундай колго жабышкак болгон кезде идиштен түшүрүп, калган унду да кошуп, колго жабышпаган жумшак камыр жасайбыз. Мына камырдын жумшактыгын видеодо көрсөтүп өттүм. Эми үстүнө бир аз өсүмдүк майдан сүркөп, 2 саатка жылуу жерге тыныктырып коебуз. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Идиштен түшүрүп, отту үз данага бөлөбүз. Он 15 мүнөткө тыныктырып коебуз. Мына тыныгып бир аз көтөрүлдү. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, колуңуздарды ортосунан тыгып, ортосун ачып, пончиктин формасына келтирип алабыз. Кызыган майга орто температурада бир-бирден салып бышырып алабыз. Аралаштырып, алмаштырып бышырып алуу керек. Бышкан пончиктерди салфеткага алганыңыздар оң. Үстүнө сахарная пудра сээп койдум. Мына биздин пончиктерибиз даяр болду. Достор, видеобуз пайдалуу болгон болсо, лайк басып пикир калтырыңыздар. Ошондой эле ушундай даамдуу пончиктердин рецептин жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Дагы ушундай даамдуу, пайдалуу рецепттерди көргүңүздөр келсе, анда подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.